Постун жанында кампа күйдү. Мынакта танка күйүп атат. Танка улам жарылып. Ана танка жарылды. İçinde снарядтар жарылды. Мынакта склад күйүп атат. Мөңөрүк постун жанында. Бияктан зууруп атат биздики. Танканы эч балакайт калбай калды. Өздөн өз ичинде снарядтар жарылып, биз жака өзүбүз кыргып атат осколктору. Бүгін 16 сентябрь күні Қырғыз-Тажик шекарасындағы авал чыңалып, Бишкек сааты менен таң ерте 6:25-те тажик аскерлери куралдуу чабуул жасап, Кыргызстандын чегара кызматкерлерин жана жай тургундардын үйлөрүн минометтор менен аткылап баштаган. Бул кырдаал эки таш, Чырдөбө, Кум Мазар жана Орто Оз аймактарында орун алган. Ал эми эртең мененки саат 8-де тажик тарап Баткен облусунун Лейлек районундагы Колунду, Максат жана Жаңы жер айылдарына чабуул койгон. Эртең мененки саат 10-до тажик тарап чегаранын бардык периметри боюнча кыргыз позицияларын аткылашкан. Кыргызстандын чегара кызматы бул чабуулдарда тажик аскерлери минометторду, оор техникаларды, тактап айтканда БТР жана БМП, ошондой эле ок жаадыруучу реактивдүү системаны жана БМ-21 град үлгүсүндөгү куралды колдонгону тараган тасмалардан белгилүү болду. Анда сырткары алар аскер авиациясын тартканы да айтылат. Эки тараптын чегара кызматтарынын жетекчилеринин жолугушуусунун убактысы аныкталып, ок чыгарбоо чечими болгон. Бирок тажик тарап сөзүнө турбай кыргыз позицияларына жана жай тургундарга карата куралдуу чабуулун уланта беришти. Интернет желесинде бул куралдуу аткылоолордон жабыр тарткан жай тургундардын видеосу да пайда болду. Товарищ полковник, докладываю. Оперативное время 10 часов 10 минут. Докладываю. Несмотря на ранние договоренности между Таджикистаном и Кыргызстаном, пограничники Республики Таджикистан продолжают вести интенсивный огонь по участкам ответственности пограничников Кыргызстана. Также поражают объекты военной и гражданской инфраструктуры и село Кызылбель. Товарищ полковник, ни сантиметра им не отдадим. Наши бойцы до конца стоят. Анда сырткары карагартаңдар, аялдар жана балдар тажиктердин аткылоосунан качып бараткандарын көрүүгө болот. Бияка бакырбагыла. Чочуп ал, эч нерсе болбойт. Чокутуп ал. Сай менен бияка машинага отурула. Машинага мен машинама отурула, мен машинама. Боло, мен машинама отурула, мен машинама. Мен машинама отурула, тез. Чочуп агыла, өзүңөрдү бекем кармагыла. Эч нерсе болбойт. Келе сай менен качкыла. Мен машинама тыгылып отурула. Саат 13:00-дө Кыргызстандын чегара кызматы тажик тарап Кыргызстандын аймагын басып алууга аракет кылып жатат деген маалымат таратты. Алар өз чабуулдарында жай тургундарды тирүү калкан катары колдонуп жатканын кошумчалашты. Тажикстан аскерлеринин арасынан жарандык форма менен жүргөн куралчан адамдарды көрүүгө болот. Кыргызстандын аскер кызматкерлери жерден жана абадан келген чабуулдардын бардыгынын мизин кайтарып, калктуу аймактарды басып алууга жол бербей жатат деп айтылат УКМКнын чегара кызматынын берген маалыматында. 14:00-дө реактивдүү ок жаадыруучу система ураган куралы менен Баткен шаарынын административдик борборун аткылашты. Ошондой эле Кыргызстандын чегара кызматы тажиктер Баткен облусундагы Достук айылында жайгашкан мектепти басып алганын тастыкташты. Биздин аскерлер өз кезегинде тажиктердин агрессиясына жооп кылып, Ляккан жана Богдари чегара тозотторун аткылап, бир катар оор техникаларын талкалаганын кабарлашты. Андан сырткары социалдык тармактарда тажикче сүйлөгөн эркектер үйлөрдү өрттөп, талап тоноочулук, мародёрлук менен алек болуп жатканын көрүүгө болот. Тасмага коюлган аныктамада алар Тажикстандын жай тургундары экени көрсөтүлгөн. Кыргыз-Тажик чегарасындагы кагылышуулардын натыйжасында Достук айылынын 15 жаштагы тургуну Элзада Маннанова аттуу жаш кыз шрапнель жаракатынан каза тапты. Маалымат журналисттерге атасы тарабынан тастыкталды. Элзада айыл тургундары менен бирге Маргун айылына качып чуркап бара жаткан кезде атылган снаряддын чачырандылары тийгендиктен каза болду. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында президент Садыр Жапаров менен тажик президенти Эмомали Рахмон сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ок атууну толук токтотуу тууралуу сөзгө келишти. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты.
Саламаттык сактоо министрлиги 16 сентябрда саат 15:00 карата берген маалыматы боюнча Баткенде кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалда жараат алгандардын саны 42 адамга жетти. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын коопсуздук кызматынын башчысы Саймумин Якимов чегарадагы ок атышууну саат 16:00 токтотуу жөнүндө макулдашканын Кыргызстандын чегара кызматы Telegram каналына жазган. Акыркы маалымат боюнча УКМКнын чегара кызматы кагылышуу аймактарында ок атууну токтотушту. Ошондой эле тажик тарабынан да аткылоо азайганы менен айрым участкаларда уланып жатканы белгиленди.